Саясаттагы аялдардын арасында сүйлөсө тилинен чаң чыккан, бирок эл үчүн кызмат кылбаган айым бар. Шантаж жолун жакшы өздөштүргөн. Башкача айтканда, жеке пайда алуу үчүн баарынан бийик турат. Ооба, сөз мурдагы депутат Жылдызкан Жолдошова тууралуу болуп турат. Жылдызкан Жолдошова 5-чакырыштын депутаты болгон. Эл өкүлү кезинде олуттуу мыйзам долбоорлорун демилгелеп же иштеп чыккан эмес. Анын ордуна көбүнчө кайма айтышуу, урушуу, акыл үйрөтүү менен эле чектелген. Siz kişine скромный болбойсузбу? Жылдызкан Жолдошова депутаттык мандат аркылуу байлыгын коргоп, өз кызыкчылыгына пайдаланган. Буга Жылдызкан Жолдошованын уулдарынын салыктан качып, мамлекетке болбогон сумманы эле төлөп киргени далил. Менин балдарымда иммунитет бар. Бул маалда ал депутат кызматынан пайдаланып, сыягы уулдарынын бизнесине кол тийгизбей коргоп келген. Элестетиңиз, 2020 жылы Жолдошованын уулуна тиешелүү фирма болгону 8300 сом салык төлөсө, ал эми 2024 жылы анын салыктык чегерүүлөрү 696 820 сомго чейин өскөн. Негизи салыктан качуу Жылдызкан Жолдошованын канында бар окшойт. Ал Курманжан Датка фондунун төрайымы болуп иштеп турган маалда фонд көп жылдардан бери жер салыгын төлөбөй келгени да айтылган. Баса төрайым кызматында турганда да Жылдызкан Жолдошова ач көздүк кылып Ысык көлдүн Өрнөк айылындагы 15,64 гектар жер тилкесин ал башкарган фонд менчиктештирип алган. Бирок жергиликтүүлөр эл өкүлү тарыхый борбор эмес, эс алуучу жай курганы жатат деп шектенип, курулушту токтотууну талап кылган. Натыйжада тилке кайра өкмөткө өткөн. Садыр Жапаровка, Камчек Ташевка жан күйгүзүп, жаманбы, жакшыбы мен энелик мээрим берип койгом. Абакка жатып калганыңарда мен силерди таштаган жокмун. Эгерде Садыр Жапаров, Камчек Ташевтер сүйлөшөм десе, мен өзгөрүлгөн жокмун. Акыркы жылдары Жылдызкан Жолдошованын бардык сындары бийликке гана багытталып, элге жаманатты кылууга болгон күч аракетин жуушап келүүдө. Коом анын мындай кылыгын таарыныч катары багалап, жогорку кызматка дайындалбагандыктан улам ушундай аракеттерди жасап жатат деп айтышууда. Более 10 лет, когда властимущие в нынешнее время Садыр Жапаров, Камчек Ташиев, когда они были настолько растоптаны несправедливостью, незаконностью, не только это, когда их посадили, Жолдошова, Жылдызкан Айтибаевна их не бросили. Мисалы, элдик курултайдын алгачкы жыйындарында Жылдызкан Жолдошова делегат катары сахнада сүйлөгөн сөзү иш-чарага келген катышуучулардын кыжырын кайнаткан болчу. Биздин өлкөдө президенттик парламенттик башкарууга өтүшүбүз зарыл. Биринчиден Туура келсе, келбесе деле ар бир интервьюда бийлик башындагыларды фактысы жок эле критикалап жаткылат. бийликтин ээси катары түп тамыры менен башка нукка түшүп калды. Көмтөрдү маселеси. Жыйынтыктап айтканда, Жылдызкан Жолдошованын элге күйгөн сөп, патриот болуп көрүнгүсү келет. Бирок тили менен эле буудай кууруп, иш жүзүндө элге пайдалуу эч нерсе жасаган эмес.